Ордуң жок жерде дароо кет. Сени сыйлабай, кадыр барктабай, урматтабай, ал жерден кет. Кетишиң керек. Кетүүң эң туура чечим болот. Ашыкча жүк болуп, аны өзүң дагы сезип турасың, билип турасың. Кет ал жерден. Ашыкча болбо, жүк болбо. Бирөөнүн жашоосуна ашыкча болбо, кет. Бүгүн тууган урук маселелерди дагы, бизге барып урмасы кылуу маселелерине дагы, баруу келүү маселелерин дагы билип тактап алышыбыз керек. Бирөөнүн үйүндө жашаган билүү, баягы бегенанын үйүндө жашап билүү дагы бул өтө азаптуу нерсе. Жаш бала сыйласа да бул жерде сен куду сен барып уруп билатып койгондой сага ашыкча боло берет да. Сага жүк боло берет. Мен дагы жеке бирөөнүн үйүндө жашаганмын, окуп жүрүп, кыйналып жүргөн учурумда бирөөнүн үйүндө жашаганмын. Өтө кыйын маселе да муну. Кыйын маселе өтө. Ушундай учурлар болот эле. Мынау чыгып кетти, барып карачы, чыгып кеткен болсоң барып кеңири чай ичебиз деген сөз кулагыма угулат эле. Бул өтө кыйын маселе. А бүгүн кээ бирөөлөр ушундай Асыл дасторкон ушул жакта экен, кичине аш болуп калса деле чай келип кой деп ооз учуду айтып койсо деле жетип барат, учуп калат, жатып калат. 3 күндөп, 4 күндөп, 5 күндөп, 10 күндөп калып кетет. Ашыкча болуу деген бул өтө жаман нерсе. Мени эрежем ушундай, барам, досум үйдө болсо дагы чайын ичем, урмасы кыла турган болсо урмасы, болду. Барып ательге чыгып жатам, башка мамлекетте болсом да, ошого жүк болбойн дейм. Биздин өлчөөлөрүбүз туура болуш керек. Мисалы мен офисте бир жумушубуз боло турган болсо, бир тууган иним чакырып жумуш айта турган болсо, мен мынча сом болот дейм. Неге? Реал караш керек. Ал иним, досум деп отурбайм. Эгер ал чындап ини боло турган болсо, ал дос боло турган болсо, мени дагы туура түшүнүш керек. Мен го макул бекер иштеп берем. Мен жанымдагы 5 бала $100 болгондо $500 мен өзүм расход кылбайм го. Достук үчүн $500 мен аларга беришим керек. Эгер дос боло турган болсо, ушул нерсени туура түшүнүш керек. Бул досум келип атат деп. Бизде колдоолор, түшүнүктөр тескери болуп калган да. Мына досубуз такси болуп иштеп атат, машина ал деп кайра чакырып өтүп бакышты. Өзү машина аренда, тапкан 2000 сом, 1000 сом аренда, 200 сому жейт, 700 сом таза каса калат, кабаса жок. Ошону кайра чакырып өтүп, таксист досубуз бекер ташыйт бизди деп. Фаланча жерде бирөө шаурма ачты досубуз деп, ошол жерден жатып алат барып. Ошол жерде калып жатып алат. Шаурма жейт. Баягы дос экен дагы, баягы ушун чыкпайт. Өлчөлөрү туура коюшубуз керек. Дос тууганбы, сен аны бирдей кой. Керек болсо ошо дос тууганың келип сага ашыкчараак көбүрөөк акча бериш керек. Сен жаңы иш баштадың, сага колдоо көрсөтөлү досум деп ашыкча акча бериш керек. Өлчөлөрүбүздү туура коелу, урматтуу мекендештерим. Биздин территориябызда таанышыбыз аш кыла турган болсо, мисалы ашкана ачып, мен ошого барам. Биринчиден аны колдоо болот. Экинчиден халал, ишеничтүү, себеби досубуз кылып атат ал нерсени. Үчүнчүдөн ал өнүксө, башкаларга биз дагы өнүккөнүбүз ошол да. Башкаларга берет, садака кылат, ихсан кылат, өзүбүзгө эле болот ошол нерсе. Ошондуктан системаны туура ой жүгүртүүнү туура коюшубуз керек. Биз буттан тартуучу эмес, колдоочу болушубуз керек.